Саламатсыңарбы балдар? Ар бир адамдын өзүнүн адаттары бар. Башкача айтканда, адам үчүн көнүмүшкө айланган, анын жашоосунда туруктуу болуп калган жүрүм-турумдар. Адаттарды пайдалуу жана зыяндуу деп эки түргө бөлүшөт. Пайдалуу адаттар биздин өнүгүүбүзгө жана ден соолугубузга түрткү берет. Ал эми зыяндуу адаттар бизге тоскоол болот жана саламаттыгыбызды начарлатат. Ошентип, биздин сабагыбыздын темасы насыбайды жана уулуу заттарды колдонууну алдын алуу. Пайдалуу адаттар деген эмне? Зыяндуу адаттар деген эмне? Көпчүлүк өспүрүмдөр ушул куракта насыбай колдоно баштайт. Насыбай өчүрүлгөн акиташ, өсүмдүктөрдүн күлү, тооктун кыгын кошуу менен тамекинин кургатылган жалбырактарынан даярдалат. Насыбайды узак убакытка чейин пайдалануу ооз көңдөйүнүн, кызыл өңгөчтүн, кекиртектин рагын, ашказандын жарасын пайда кылат, тиштерди бузат. Токсикоманияда өспүрүмдөр жандыргычтардагы жана баллондордогу газды же желим боекторду жытташат. Өспүрүмдөр бул ишти зыянсыз деп эсептешет. Иш жүзүндө учма химиялык заттарда өспүрүмдүн нерв системасын бузуп жана аны майып кылуучу көп өлчөмдөгү уулар камтылган. Мындай өспүрүмдөр окуу материалдарын өздөштүрө алышпайт. Андан улам окууну таштайт. Оор ууланууда кома келип чыгышы же жүрөк токтоп калышы, муунуу же өлүм менен аякташы ыктымал. Бул заттарды пайдалануу анчалык эле зыянсыз көңүл ачуу эмес. Бул акырындап өзүн өзү жок кылуу. Өзүңөрдүн бош убактыңарды өзүңөр үчүн пайдалуу өткөргүлө. Спорт менен машык кыла, өзүңөрдүн сүйүктүү хоббиңер менен алектенгиле. Ата-энеңерге үй иштерине жардамдашкыла. Кенже ини карындаштарыңарга үлгү болгула.